Анжелика, бешөөнүн бирөөсүнүн ордуна мен өз калоом менен депутат болуп олтура алам. Бул тууралуу Урчайым Анжелика билдирди. Бизге 5 мандат берилип жатат. Бешөөнүн бирөөсүнүн ордуна мен өз калоом менен депутат болуп олтура алам. Бирок менин көздөгөн максатым элге кандай болсо дагы пайда алып келүү. Ден соолугумду бекемдеп, сөзсүз келерки жылы болобу же жарым жылда болобу? Мен шаардык кеңешке келем. Менин ал жерде ордум бар. Өтпөй калды деген маалыматтар туура эмес маалымат. Буйруса эми кенен басып, кенен иштеп, аркамдагы күчтүү команда менен көптөгөн жакшы иштерди жасап, элдин батасын алып, келечекке жол курган жаштардан болобуз. Бул жеңиш бизге оңой турган жок. Самое главное стали частью Бишкекского городского кеңеша. Будем достойно представлять интересы простого народа и тех, кто проголосовал за нас. С победой нас! Ура, ура, ура! Ыйман нуру, реформа, бүтүн Кыргызстан негизги өтүлсө жакшы болмок. Тарапташтар болуп бизге бут тосууларды жасаса дагы мен алар үчүн дагы камсаңагам. Жана ошондой эле эч кимди эске албай, 3 эски гиганттар мэрдин креслосун талашып жатканы чындыгында уят, деп жазды ырчы. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Назира Айтбекова, Садыр Жапаров мас болуп кыздарга барганын түшүндө көрдү. Киноактриса Назира Айтбекова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Эмесе өзгөртүүсүз беребиз. Түшмө Садыр Жапаров абам кирип жатыптыр. Ичип алат же кыздарга кетип калат. Аны коруйм, куткарам деп эле чуркап жүрдүм. Накта колхоз экенсиң деп эле урушуп жатам. Кудай сага мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз элин куткарып ал. Айланаң жаллаң чөйлөрдөн куралып калды. Жаңы топ түз. Жакшы билимдүү балдарды билем. Кел, иллюстрация кылабыз. Элдин кыжырына тийип алсаң, эч кечирбейт. Артка жол жок. Азыр оңдоп жетишип кал деп эле жатам. Ага баратам деп кайрылганым үчүн сен деп кайрылып жатам. Аябай тызылдадым, безилдедим. Артыбыздын Ташиевдин балдары кууп жүрөт. Дос доска кас болот деген ушул турбайбы деп жатам. Кууш жолдордон өтүп, качып жүрөбүз. Ойгонуп алып таң калдым. Кудай берген мүмкүнчүлүктү ыксыз пайдаланганы үчүн жиним келип жатат чын эле. Дос туганын эле кое бербей, чыныгы адистерден командасын куруп, эл сүйүп колдоп жатса, мээм жетпесе дагы элдин тынчтыгы үчүн карам болуп башыңарга туруп берейин. Силер мага жардам бергиле. Өлкөбүздүн меники эле эмес, бардыгыбыздыкы. Чогуу жардам сүрөп чыгалы десе сонун болмок да. Улам ката кетирип, улам артка кетип, улам аброюн төгүп жатат. Чын жүрөгүнөн, чын ыкласы менен көр пенделигин таштап, күйүп бышып иштесе, биз деле жинде эмеспиз да. Колдон буттан алып, көмөк болбойт белеге. Референдуму жок эле кайра суранып, падыша кылмакпыз. Бүгүн референдумду өткөрүп алып, эртең эчтеке жасабаса, ал референдумду уруп ойнобойт. Көчкө теп, эзели кыргыз жерин тебелегиз кылат. Референдум өтсө эле тактымды бекемдейм деген жаңылыштык. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Бюджети $1 миллион. Ырчы Айгерим Расул кызы тарыхый тасмада батыр кыздын ролун жаратат. Ырчы Айгерим Расул кызы тарыхый тасмада башкы каармандын ролун жаратат. Тасманы тартуу иштери күз мезгилинде старт ала турганы ырчы тарабынан белгилүү болду. Жаңыл Мырза эпосунун тасмасында башкы каарман катары батыр кыздын образын жаратып, тарыхый тасмада өзүмдү сынаганы турам. Албетте, негизги тарыхый тасмада тартылсам деп кыялданчумун. Ошол себептен дагы толук кандуу актриса болуу үчүн Бүбүсара Бешанелиева атындагы Искусство университетинин кино жана театр актрисасы бөлүмүнө тапшырып актёрдук чеберчиликти ийгиликтүү аяктагам. Тасма тартуу долбоору 1 жылдан бери иштелип жатат. Бул өтө чоң масштабтуу долбоор. Азыр даярдыктар активдүү жүрүүдө. Кудай буйруса, дүйнөлүк аренага чыга турган тасма болот деп ишенем. Бюджети $1 миллион. Буйруса тартуу иштери күз айларында башталып, 2022 жылга чейин созулат дейт ал. Маалымат булагы, Фабула чекит, KG.